Баткен жергесинде кубанычтуу күн. Облуста Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын окуу жана дарылоо комплексинин курулушуна президент капсула салды. Окуу жана дарылоо комплекси Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бюджетинен каржыланат. Долбоордун баасы 603 миллион сом. Ал эми 200 орундуу жатаканасына сырткы инвесторлордон 93 миллион сом бөлүнгөн. Буга катар 100 миллион сомго акыркы үлгүдөгү аппараттар менен камсыздалмакчы. Бул борбор көп профилдүү дарыкты аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген кабинети, ультрадобуштук изилдөө, МРТ жана жүрөк текшерген аппараттар менен камсыз болмокчу. Ошону менен бирге 200 орундуу конференц зал, 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу дарылоо комплекси курулуп бүтсө, 90 адис жумуш менен камсыз болот. Келечекте аталган борбордо кесипкөй адистер даярдалып, жергиликтүү элдин саламаттыгына кам көрөт. Мындай заманбап окуу жана дарылоо комплексинин курулушу Баткен жергесиндеги медицина кызматкерлеринин демине дем болуп берет деп ишенем. Ушул билим борборунан канат кагып, учуп чыккан ак халатчандар катарыңыздарды толуктап, күчүңүздөргө күч кошот деп үмүттөнөм. Келечекте бул комплекс Баткен жергесине кызмат кылып, ийгиликтин башатына айлансын. Билимге суусаган баткендик жаштарга билим уясы болуп берсин. Ушундай комплекстерди өлкөнүн бардык аймагында куруу зарылчылыгын президент белгиледи. Мамлекет башчы студенттик шаарчылар облус борборлорунда курулаарын айтты. Облустарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртуу менен катар эле калкыбыздын саламаттыгына кам көрүшүбүз кажет. Кудай буюрса, ар бир облусубуздун борборунда ушундай студенттик шаарчалар курулат. Мына бүгүн ушундай максатты көздөп, эң жаш облус катары Баткен облусунан баштап отурабыз. Капсула салган соң президент жергиликтүүлөр менен баарлашты. Аймактын социалдык экономикалык абалы, инфраструктурасын өнүктүрүү өңдүү маселелер ортого салынды. Өлкө башчы тийиштүү мамлекеттик түзүмдөрдүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө айтылган маселелерди чечүү үчүн тапшырмаларды берди. Садыр Жапаров Баткенге мамлекет өзгөчө көңүл буруп жатканын, мындан ары да ал улана берерин белгиледи. Ал ортодо тургундар айлык жөлөк пулдардын жогорулоосу сезилээрлик болгонун айтып, колдоосу үчүн ыраазычылык билдиришти. Жазгүл Сейдахматова, Иният Эргешова, ЛТР, Баткен облусу.